Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, уассалату уассаламу аля расулилlah. Жараткан Алла Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга Алла Тааланын саламы жана салаваттары болсун. Урматтуу көрөрмандар, биз бүгүн буюрса илим туурасында сөз кылабыз. Адам заты, коомчулук же кайсы гана коом болбосун, илимге умтулат. Илим бул кызат, урмат, сый. Илимди эңсебеген, аны каалабаган, ага умтулбаган бир дагы коом жок. Бардык элдер, коом, журт, үй бүлө, ата-эне баласын, жакындарын илимдүү, билимдүү болсун дейт. Биз бул жаатта илимдин ошо дини көз караш менен караганда кандай ага даража берет, мартаба берет, дегиле илимдин кандай түрлөрү бар, ошол туурасында, алардын артыкчылыгы, фазилет туурасында буюрса сөз кылмакчыбыз. Алла Таала сүйүктүү пайгамбарыбызга эң биринчи эле түшүргөн аяты бул Икро деп башталат. Бул сөздүн мааниси окуу. Бул сүрөдө ушул окуу деген сөз бир нече ирет кайталанат. Ошондой эле Кур'ан-ы Каримде «Кул хал яставиллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун». Айткын, билимдүүлөр менен билимсиздер тең болобу деген аяттар. Жана башка көптөгөн аяттар Кур'ан-ы Каримде айтылат. Мунун бардыгы ушул ислам дини илимге, билимге үндөгөндөн кабар берет. Кыргызда айтылат эмеспи? Билеги күчтүү бирди жыгат, ал эми билими күчтүү миңди жыгат деген. Ошондуктан илимдерде дагы түрлөр бар. Мисалы үчүн, ар бир балагатка жеткен мусулман баласы daarатты, намазды билүүсү бул парз, милдеттүү. Ошондой эле, мисалы, эгерде бир адам бай болуп, зекет бере турган деңгээлге жеткен болсо, ал дагы тиешелүү бөлүгүн муктаждарга, кедей кембагалдарга зекетинен берүүсү керек. Ошондой эле бай болуп, мүмкүнчүлүгү болуп калганда, ага ошол ажылыкка баруусу милдет болот. Ушунун бардыгы бул илимге байланыштуу. Демек, бай болгондо зекетке кимдер укуктуу, зекетти кимдер алат. Ошол жаатты билүү бул парз болуп калат ошол адамга. Мисалы, ошол ажылыкка баруу милдет болуп калган адамдарга ажылык амалдарын кантип аткаруу керек, эмнелерди кылуу керек, ошол жааттарды сөз түрдө үйрөнүп билүүсү керек. Ошондой эле, мисалы үчүн биздин коомчулукта соода менен алектенгендер бар. Чоң соода болобу, кичи болобу, же болбосо базарда болобу, ошол адамдар сөз түрдө сооданын дагы өкүмдөрүн билүүсү керек. Кайсы жерде адал, кайсы жерде арам болуп калат, кандай соода кылса дурус болот, кандай кылбаш керек. Ушунун бардыгын билүү бул ар бир адамга милдеттүү, парз болуп эсептелинет. Бизде, мисалы үчүн, ошол илимди алуу парз айын деп айтылат да. Ар бир адам, ар бир жеке инсан билүүчү биле турган илимдер болот. Жана биз айтып өттүк, мисалы үчүн, намаз, daarат, же болбосо жанакы өзүнө тиешелүү болуп калган илимдер. Муну сөз түрдө ал адам билүүсү керек. Кээде илим парз кифая болгон учурлар болот. Мисалы үчүн, кайсы бир райондо айталы, кайсы бир облусту айталы, тиешелүү адистер болуусу керек. Мисалы, биз айталы архитекторлор, инженерлер, дарыгерлер. Эгерде кайсы бир өлкө, ошол чөлкөмдө, ошол райондо тиешелүү дарыгерлер жетишпесе, архитектордор, же болбосо тиешелүү адистер жетишпесе, ошол бардык ошол райондо жашаган адамдарда милдет болот ошол илимди үйрөнүүгө. Бирок арасынан
тиешелүү адамдар, саналуу адамдар ошол райондун муктаждыгын чече турган деңгээлдеги адамдар пайда болуп ошол илимди үйрөнгөн болсо, анда жетиштүү. Бирок үйрөнбөй калган болсо, булар Кудай Тааланын алдында жооптуу болот. Биз бул жерде диний илим жана мындай динге тиешеси жок илим деп бөлбөшүбүз керек. Мунун бардыгы илим, кандай гана болбосун. Бирок ошонун баягы даражасы бийик болгону кайсы илим десе, ошо Кудай Тааланы тааныткан, акыретти ойлоткон, акыретте ошол жыргал жашоого үндөгөн илим албетте ошо дин илими деп эсептелинет. Бирок биз мисалы үчүн архитектура боло турган болсо, анын өзүнүн кесиби бар. Ал жерде билим, мисалы үчүн канча деген убакытты кетирип керек. Муну биз жок болбойт дегенден алыс болушубуз керек. Медициналык мисалы үчүн илим. Бул канча деген медицина бул бир эле эмес. Анын ичинде баарыбызга маалым. Мисалы үчүн жүрөктүк өзүнчө, көздүк, баштык ушинтип бөлүнүп кетет. Мунун бардыгы илим, мунун бардыгы коомчулукка керек. Мунун бардыгы адамзаттын жыргал жашоосуна, туура жашоосуна пайда берген илим болуп эсептелинет. Мисалы үчүн Кур'ан-ы Каримде мындай деген аят келет. Аузубиллахи Фас'алу ахля зикри ин кунтум ла та'ламун. Силер илим ээлеринен сурагыла, эгер билбесеңер деп аятта келет, ушундай мааниде. Ошол дин илим билген адам деле бардык илимдерди билбейт. Ал бир нерсени билген болсо, башка жагынан билбей калат. Мисалы үчүн архитектура, же болбосо ошол медицина. Мисалы үчүн ооруганда биз кимге барабыз? Ооруганда биз ошол дарыгерге барабыз, тиешелүү адистерге барабыз. Мисалы үчүн коомчулугубузда кандай гана бир көйгөй, бир маселе жаралбасын, биз дасыккан, кыйын билген, жакшы адамдан кеп кеңешин, тажрыйбасын укканы, же болбосо чечип бергени барабыз. Же болбосо ошо юридикалык илим. Мунун бардыгы илим болуп эсептелет. Ошондуктан биз коомубуз өссүн, өнүксүн, ошол алдыга умтулалы дей турган болсок, сөзсүз түрдө биз илимге маани беришибиз керек. Аны ар кандай баягы жерибестен, бузбастан. Анан биз ошол дин илимин айта турган болсок, бул дин илими биринчи эле бул пайдасы адам баласын тарбиялайт экен. Баягы адам баласы билбей турган учур башка, анан билип үйрөнгөндөн кийин деңгээли башка болуп, өзүн тарбиялап, бул жерди билбей жүргөн экенмин, эми мен муну билип алдым, башкача жасаймын, башкача аткарамын деген таризде жүрөт. Илим бул амалдан биринчи турат. Имам Бухари дагы өзүнүн ошол хадис топтомундагы китебинде дагы ошондой бап кылып бөлгөн. Илим бул амалдан биринчи турат деп. Себеби биз ошол бул бардык эле илимге тиешелүү. Билбестен туруп бир нерсени кылбайбыз да. Ибадатта бул өзгөчө. Ибадатта өзгөчө дегенибиз, биз оюбузга келген эле баягы ибадатты өзүбүз ойлоп таап эле аткара бербестен, сөзсүз түрдө ошол ибадат кантип аткарылат, анын убактысы кандай, кайсы шарттары бар, талаптары бар, ошонун бардыгын билип туруп, анан биз киришебиз. Илим бул ошол бир Кур'ан-ы Каримдин бир месинен түшүнсөк болот да. Бул адамдардын бул аяттын маанисинде бул адамдардын көзү көрбөй азиз болуп калуусунан дагы эң коркунучтуу нерсе бул көөдөндөрдүн сокур болуп калуусу жаман экен да. Ошондуктан Кудай Таала баарыбызды, ар бирибизди илимдүү, билимдүү кылган болсун. Илимдүү, билимдүү адам бул Кудай Тааладан коркот. Чыныгы ыхлас менен, ошо чыныгы ошол илимине, билимине амал кылган болсо. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала эмне дейт? Иннама яхшаллаха мин айбадихил улама. Чынында
Алла Тааладан илимдүүлөр гана коркот дейт. Албетте анын сап башында ошо дин илимин билген адамдар турат. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала эч бир нерсени ашыкча бир мал мүлктү мындай ашыкча сура деп эч бир буйруган эмес. Бирок ушул илимге келгенде ошол илимден көбүрөөк болсун деп пайгамбарыбызга буйрук берген. Ал жерде эмне дейт? Бул аяттын мааниси Окур робби зидни илма. Алла Таала буйрук берип атат, сен илимимди арттыр деп айткын деп. Көрдүңүздөрбү? Бул аяттын мааниси буйругу илимимди арттыр дейт. Мисалы үчүн мал мүлк жана башка баягы нарк насил деген жок. Бул жерде илимге басым кылып атат да. Ошондуктан илимдин даражасы өтө жогору. Бул пайгамбарыбызга болгон хадистер. Ошондой эле бул ошо Кудай Тааланы ыраазы кыла турган бир иштердин, ошо Алла жолунда кыла турган иштердин бири бул дагы илим болуп эсептелинет экен. Себеби кээде бир адамдар болот, мындай талаш тартыш сүйгөн, ошондой бир балким башка бир түшүнүктө жүргөн, ошолорду туура жолго чакырып, туура багыт бере турган бул илим болуп эсептелинет экен. Себеби башка жол менен сиз аны, мисалы үчүн Курал менен же болбосо ур токмок менен бир түшүндүрө албайсыз. Бирок эмне? Илим менен, ошол далилдеп, тактап, аларды ынандыруу жол менен гана биз аны туура багытка бере алат экенбиз. Ошондуктан бул дагы баягы Кудай Тааланын туура жолуна себеп болчу иштердин, амалдардын бири болот экен. Себеби баягы пайгамбарыбызга Алла Таала ошо буйрук бергенде, мисалы үчүн динсиздер, жанакы эки жүздүүлөр менен баягы күрөш деген мааниси ушул да, ошо илим, билим менен аларды туура жолго багыттайт. Анан Абу Хурайрадан мында бир хадис риваят келет экен. Пайгамбарыбыз айткан экен: "Ман жаа масжиди хада лам я'тихи илля ли хайрин ятаалламуху ау юаллимуху фа хуа фи манзилатил мужахиди фи сабилилlah." Кимде ким менин мечитиме жакшылыкты үйрөнөм деп келсе, же болсо жакшылыкты үйрөтөм деп келген болсо, ал ушу Алла Тааланын жолунда жүргөн жоокердин даражасында болот дейт. "Ваман жаа ли гайри залик фа хуа би манзилати раджули янзуру иля матаи гайрихи." Ал эми кимде ким жөн эле башка бир максат үчүн келген болсо, алын даражасы кандай дейт? Ал жөн эле ошол мечитке ар кайсы баягы буюм тайымдарды көргөнү жөн эле келген адамдын катарында болот дейт. Ошондуктан бул хадистердин мааниси ушул илимге, билимге канчалык деңгээлде үндөп жатканын байкайбыз. Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху андан риваят, пайгамбарыбыз эмне дейт? Калян наби саллаллаху алейхи ва саллям: "Ла хасада илля фи снатайни. Раджулун атахуллаху малан фасаллата аля халакатихи фил хак. Ва раджулун атахуллаху л-хикма фа хуа яқди биха ва юаллимуха." Эки адамга кызганса болот дейт. Андан башкаларына кызганганга болбойт. Мындай кызгануу дегенде бул жакшы бир кызгануу да. Бул биринчиси, Алла Таала бир адамга мал мүлк берген. Ошол мал мүлктү бай адам, ошо Кудай Таала мүмкүнчүлүк берген адам аны акыйкатка, туура жолго, тиешелүү жолго сарптайт. Ушул адамга биринчи кызганса болот. Экинчиси бул илимди берген адам. Алла Таала ушу бир адамга илим берет, данышмандык берет. Ал болсо ошол илими менен эмне кылат? Ошол илими менен өкүм чыгарат жана башкаларга ошол илимди үйрөтөт. Ушул эки адамга кызганса болот. Ал эми башкаларга мындай кызгануу болбойт. Ошондой эле ошол илимдин артыкчылыгы, фазилети туурасында дагы Алла Таала бул кимге жакшылыкты кааласа,
ошол дин илимин үйрөтүп коет экен да. Мисалы үчүн ошо Тирмизи риваятында пайгамбарыбыздан бир хадис келет. Ман юридиллаху бихи хайран юфақиху фиддин. Кимге Алла Таала ошо жакшылыкты каалаган болсо, дил илиминде аалым, билимдүү кылып коет дейт да. Көрүңүздөрбү? Ошондуктан бул илим маселеси өтө жогору, бекеринен ошо пайгамбарыбыз айткан эмес. Андан кийин илим бул ибадаттан жогору турат. Бул илим менен илимсиздиктин айырмасы бул баягы асман менен жердей да. Ошондуктан бул азыр айтылган хадистер жана мындан кийин дагы айтыла турган хадистер бул канчалык деңгээлде илим маанилүү экенин баса белгилейт. Мисалы үчүн Айша энебизден бир риваят келет. Пайгамбарыбыз айтып атат, саллаллаху алейхи вассалам, бул хадис мәси: «Инналлаха ауха илей аннаху ман салака маслакан фи талабил илми саххалту лаху тарикал жанна». Кимде ким илим жолуна түшүп жүргөн болсо, мен ага бейишке болгон жолду жеңилдетип коем дейт. Канчалык деңгээлде караңыздар, ошо дин илимин үйрөнөм деп ошол чыккан адамга ошончалык баягы Кудай Таала жеңил кылып коем деп атат да, ошо бейишти. Ошондуктан бул дагы ошонун айгилинелейт. Ошондой эле, мисалы үчүн аалымдарыбыздын даражасы канчалык деңгээлде чоң экенин айта турган болсок, мисалы бул Куран аяттын мааниси Али Имран сүрөсүндө айтылат да. Бул жерде мындай маанисин айта турган болсок, Кудай Таала өзү жана анын периштелери жана илимдүүлөр Кудай Тааланын жалгыз экендигин күбө болушат деп айтылат. Бул аяттын мааниси. Экинчи аятка токтоло турган болсок, Алла Таала аалымдарды ошол Курани Каримде мактаган, даңтаган. Себеби бул илим, бул нур, ал эми илимсиздик бул караңгылык. Ошондуктан бул дагы баягы илимдүүлөр канчалык деңгээлде Кудай Тааланын алдында мартабасы, даражасы жогору экендигин айгинелейт. Үчүнчүдөн, илимдүүлөр бул пайгамбарлардын мураскорлору. Себеби баарыбызга белгилүү, пайгамбарлар акча, мал, мүлк, динар, дирхам деген нерсени калтырган эмес. Алар болсо эмне мурас калтырып, бизге илимди калтырган. Ошондуктан илим, билим бул маанилүү. Биз жанакы жогоруда айттык эле Нахл сүрөсүндө, илим ээлеринен, билимдүүлөрдөн сурагыла, эгер силер билбесеңер деп. Ошондой эле ошо илимдүүлөрдүн даражасын Кудай Таала жогору кылып коет экен. Мисалы үчүн Мужадала сүрөсүндө Алла Таала эмне дейт? Ярфаиллаху аллазина аману минкум валлазина утул илма даражат. Алла Таала ошол силердин араңарда иман келтиргендерди жана илимдүүлөрүңөрдүн даражасын жогору кылып коет деп Курани Каримде айтылат. Анан ушул сөзүмдү пайгамбарыбыздын хадиси менен аяктагым келип турат. Кыскача айта турган болсом, баягы илимдүүнүн сообу, амалы көзү өтүп кетсе дагы анын жакшылыктары артынан келе берет экен. Бул хадис пайгамбарыбыздын айтқан хадис мааниси. Себеби анын илими артына калып, элдер андан пайдаланса, ал адам көзү өтүп кетсе дагы анын сообу жетип турат экен. Ошондуктан бир туугандар, келиңиздер илимге, билимге маани берели. Коомчулугубуз илимдүү болсун, өнүгүү өссүн. Кийинки эфирлерин жолукканча, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.